Урматтуу Facebook баракчадагы көрүүчүлөр, мен мурда айтып кеткендей эле бүгүн жуманын аягында бир топ маселелер боюнча ушул жуманын ичинде болгон актуалдуу өзүмдүн көз карашымды айтам деп жаздым эле. Азыр ошол маселелер боюнча түз эфир кылууну чечтим. Мурдатан айтып аткандай эле жумадагы болгон актуалдуу маселелерди мен ушул оппозициялык маанайдагы саясатчы катарында жума сайын айтып турам дегем. Мен өзүмдүн субъективдүү көз карашым ал. Мен бардыгы мен айткандын баары туура деп айта албайм, бирок ошентсе дагы кээ бир маселелерге ушул көп жылдардан бери саясатта, мамлекеттик башкарууда аралашып жүргөн адам катарында саламатсыңар жазып аткандар көз карашыбызды айтып турган, мен ойлойм, аябагандай маанилүү болуш керек деп. Дайыма мен ушул бир чечим кабыл алдым. Өзүмдүн ушул түз эфиримди баштаарда бир маселеге дайыма айтып турайын деп, же болбосо бүтөрдө. Эзелки Римде, эгерде уккан болсоңор, Карфаген талкаланышы керек деген бир сөз бар эле да. Карфаген должен быть разрушен деген. Ал сөздүн түпкү тамыры ошол 150 жылдарда Рим күчкө кирип атканда жанында ошол Карфаген деген мамлекет Римге жер ортолук деңизине ээлик кылуу үчүн, ээн эркин иштеш үчүн, соода жүргүзүш үчүн бир мамлекет аябагандай тоскоол болчу экен да. Жанындагы эле мамлекет. Канчалык Рим аракет кылбасын, ошол Карфагенди талкалай алган эмес экен. Карфаген дайыма каршылык көргөзүп, иштетпей, эркиндик бербей жүргөн экен да. Анан ошол Римдин генералдарынын бири дайыма айтчу экен, ошол сенатта сүйлөгөндө, же болбосо кайсы жерде сүйлөбөсүн, Карфаген должен быть разрушен деп, Карфаген талкаланышы керек деп. Ошол Римдин ошол убактагы эң маанилүү максаттарынын бири ушул сөз болуп калган экен да. Ошол 150 жылдардан баштап ошол сөз азыр аябагандай тарап, ошол Карфаген должен быть разрушен деген сөз аябагандай популярдуу сөздөрдүн бири болуп эсептелет да. Мен дагы айтар элем, биздин мамлекет эркин мамлекет болуш керек. Биздин мамлекет адамдардын укугун сактаган мамлекет болуш керек. Биздин жарандарыбыз мамлекеттен, бийликтен, өзгөчө УКМКдан, укук коргоо органдарынан коркпошу керек. Биз эркин жарандарды тарбиялашыбыз керек. Биздин жарандарыбыз мамлекеттеги бийликтин булагы. Биздин жарандар мамлекет кандай болот? Биздин жарандар бийликке талап коет. Бийликтен өздөрү каалаган нерсеге суранат, талап коет, жана өздөрүнүн пикирин айта алат. Биз эркин жарандарды тарбиялашыбыз керек. Ошон үчүн биздин жарандар бийликтен коркпогула. Биздин жарандар бийликке талап койгула. Биздин жарандар бийлик туура эмес нерселерди кылып атса, дайыма айтканды, талап кылганды үйрөнүшүбүз керек. Мен ошол саясатчы катарында сөзүмдүн башында силерден айтам, коркпогула, бийликтен коркпогула, бийликке талап койгула, эркин болгула, укугубузду коргогула. Ошондо гана биз жакшы мамлекет, келечектүү мамлекет кура алабыз. Эгерде жарандарыбыз бийлигинен корко турган болсо, анда биз Тажикстандагыдай мамлекет болуп калышыбыз мүмкүн. Түркмөнстандагыдай мамлекет болуп калышыбыз мүмкүн. Мен кыргыз мамлекетин ошолордой диктатуралык, күчтүү авторитардык мамлекет болушун каалабайм. Ошондуктан силерден суранам, эркин, эгемендүү жаран болгула, бийликтен коркпогула. Эми сөзүмдүн башында мен бир топ тизмелерди жазып кеткем. Ошол жөнүндө бир аз токтолуп кетейин. Дагы эле айланып келип, баягы эле биздин мамлекетте азыр ошол УКМКнын ролу жөнүндө мен бул боюнча тизмеге жазгам. Биринчи маселе, мен ойлойм, дагы эле ушул жумада УКМКнын жетекчисинин парламентке барып, парламентте депутаттарды коркутуп, депутаттарды үркүтүп,
казино жөнүндөгү мыйзамды кабыл алышы болду. Мен ойлойм, бул аябагандай актуалдуу тема болду ушул жумада. Ошон үчүн бул темага сөзсүз түрдө кайрылышыбыз керек. Эгерде өзүңөр көргөн болсоңор, баарыңар байкадыңар. Бир топ басым жасады парламентке. Коркутту. Көпчүлүк депутаттар унчукпастан макул болуп, ошону жутуп, УКМКнын жетекчисинен келип коркутканын. Ушул мыйзамды мен ойлойм корккондон кабыл алып беришти. Көпчүлүгү, эми баары деп айта албайм, бирок көпчүлүгү корккондон кабыл алып беришти. УКМКнын жетекчисинин парламентке барып коркутканы бул мамлекеттүүлүккө дагы, маданиятка дагы, мыйзамга дагы жатпаган нерсе. Мисалы, мен силерге бир жөнөкөй бир үлгү келтирип кетейин. Элестете аласыңарбы, ушул Англиянын чалгымынын башчысы, же болбосо Россияда ФСБнын жетекчисинин башчысы, же болбосо Америка Кошмо Штаттарында ЦРУнун башчысы Конгресске же Сенатка барып алып, колуңарды сындырам, тилиңерди жулам, башыңарды жарам деп депутаттарга айтып, кайсы бир мыйзамды кабыл алгызып, же болбосо жөн эле ошол коркутуп кетет дегенди элестете аласыңарбы ушундай нерсени? Мен андай нерсени такыр элестете албайм. Бирок тилекке каршы биздин мамлекетибизде, биздин өлкөдө азыр ушундай реалдуулук пайда болуп калды. УКМКнын башчысы келип, парламентти коркутуп, үркүтүп, бардыгын анан кийин мыйзам кабыл алгызат деген, бул 21-кылымда ушул Кыргызстанда болуп атат. Бул мен ойлойм биздин УКМКнын жетекчисинин эң чоң кетирип аткан каталарынын бири болуп эсептелет. Мен ушул жерден эки нерсеге токтолуп кетким келет. Урматтуу көрүүчүлөр, Кыргызстанда азыр Ташиев УКМКнын жетекчиси катарында, бардыгыбыз билебиз, реалдуу президент болуп калды. Реалдуу мамлекетибизди бүгүнкү күндө Ташиев башкарып атат. Өзү айткандай 70-75% башкаруучу ал, президент ал. УКМКнын мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, жанагындай мамлекеттик институт катарында коркутуу, камоо, аңдуу, тыңшоо, мамлекеттик ушул функцияларды жеке өзүнө ыйгарып алды дагы, ошол ыйгарым укук менен мамлекеттеги бийликти реалдуу бүгүнкү күндө ошонун колуна өттү. Тилекке каршы, мен ойлойм, бул тилекке каршы. Мен ойлойм, бул деле көп узакка созулбайт, көпкө болбойт мындай мамлекеттик бүт функцияларды бир адамдын өзүнө ыйгарып алышы. Бул убактылуу нерсе, бирок ошентсе дагы биз мамлекеттеги ушул көрүп аткан окуяларды саясатчы катарында биз жарандар мындай нерсени туура эмес деп айтышыбыз керек. Эки оор процесстерди кой берди бүгүнкү күндө Ташиев. Биринчиси, мамлекеттеги бардык мамлекеттик институттарды жок кылып таштады. Парламентти, өкмөттү, бардык министрликтерди, укук коргоо органдарын, бардык дээрлик ушул бийлик бутактарынын салмактарын жок кылды дагы. Мамлекеттеги бийлик менмин. Мен мамлекетмин. Мен башкаруучумун. Мамлекетте бардыгын мен чечем деген сезимди кой берди. Көрсөткүчтү кой берди, процессти кой берди. Ошону менен бирге бардык мамлекеттеги институттарды жок кылды. Алардын ролун жокко чыгарып таштады. Алар эч нерсеге жарабай турган болуп калды дагы, бүт бардык мамлекеттик институттардын ролун өзүнө өткөрүп алды. Бул аябагандай коркунучтуу мамлекет үчүн 21-кылымда көрсөткүч жана процесс болуп эсептелет. Мен ойлойм, мамлекеттик институттар, президент, премьер-министр бул процессти ойлонушат, чечим кабыл алышат. Анткени бул биринчи кезекте президентке, өкмөт башчыга жана башка мамлекеттеги институттарга сок кура турган, алардын ролун жок кыла турган
көрсөткүч болуп эсептелет. Экинчи маанилүү нерсе, Ташиев өзүнүн кичинекей чөйрөсүнүн маданиятын бир жөнөкөй тил менен айтканда кошоматчылардын баардыгын чогултуп алып, мен күч менен бардык нерсени чечем, мен бардыгын баса калам, мен бардыгын коркутам деген маданиятты бүт кыргыз мамлекетине, бүт кыргыз элине таңуулап, ошол кичинекей чөйрөнүн маданиятын бүт бардык мамлекеттик маданиятка айлантканга аракет кылып атат. Ошол процесс башталды. Кыргыз маданияты, кыргыз мамлекетинин заманбап маданияты андай эмес, ал таптакыр башкача. Биз бири-бирибизди сыйлаган, толеранттуу, мыйзамдын негизинде иштеген мамлекетте маданиятты жаратышыбыз керек. Ал эми Ташиев менен анын УКМКсы тетирисинче баса калуу, мурунду талкалоо, күч колдонуу, маселени күч менен чечүү маданиятты мамлекетке азыркы күндө сиңирип, мамлекеттик маданият кылганга аракет кылып атат. Бул дагы коркунучтуу маданий процесс болуп эсептелет. Мына ушул эки процессти, жанакы мен айтып аткан мамлекеттик институттарды жок кылып, мен мамлекетмин деген мамлекеттик деңгээлдеги процессти кой берди. Экинчиси, кичинекей субкультураны, кичинекей чөйрөнүн маданиятын бүт кыргыз маданияты кылганга, ошол негативдүү маданиятты азыркы күндө иштеп, ошол процесстерди кой берди. Мына ошол жана парламентте колуңарды сындырам, башыңарды жанчам, камайм, ар бириңде маалымат бар, силер ыйманыңарды кое тургула, силер процентке акча бересиңер, мен баарын билем деген мына ушул маданият азыр тилекке каршы кыргыз маданиятына айланып келатат. Мына ошонун башында дагы бир жолу айтам, эң коркунучтуу, эң жаман маданият мына ошонун башына азыр тилекке каршы УКМКнын башчысы Ташиев туруп калды. Мына ушул эки нерсени мен саясатчы катарында эртең мүмкүн, балким ушул мен айтып аткан эки оор процесс кыргыз элине, мамлекетке зыян алып келиши мүмкүн, бизди жаман жолго салышы мүмкүн деген билген адам катарында азыр ушуну мынакей ачык силерге айтып атам. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу мамлекеттик бийликтин, институттун башчылары, урматтуу президент, премьер-министр, бардыгыңар ушул эки процесске көңүл бурушуңар керек. Жаман маданиятты элибизге талкуулоо жана мамлекеттеги бардык мамлекеттик институттарды жокко чыгаруу бул аябагандай коркунучтуу мамлекетте көрсөткүч болуп эсептелет. Экинчи маселе. Президент мырза ушул жумада айтты, биздин жергиликтүү бийлик иштей албай атат. Жергиликтүү бийликтин башчылары өздөрүнүн функцияларын жакшы аткарбай, жакшы иштебей калды деп. Бул маселеге дагы токтолгум келди. Себеби эмне үчүн муну айтып атам? 45-жылы Советтер Союзу менен Америка Кошмо Штаттары Германияны ГДР жана ФРГ деп экиге бөлүп алганда, ГДРды Советтер Союзу өзүнө каратып, Германская демократическая республика деп атып койгон. Бирок тилекке каршы ал жерде эч кандай демократиянын жыты дагы болгон эмес. Алар авторитардык мамлекетти, бир адам башкарган мамлекетти куруп беришкен. Ал эми Америка Кошмо Штаттары бөлүп алган жагы ФРГ деген жагы. Алар ошол ФРГнын конституциясын жазып атышканда эки талап коюшуптур. Биринчиси, бир дагы адам ошол ФРГда мамлекеттик бийликти узурпациялай албай турган механизмдерди киргизебиз. Ал эмне деген сөз? Ал бийлик бутактарынын бардыгы тең салмактуу. Эч ким мамлекеттик бийликти жалгыз башкара албайт, баса кала албайт. Мамлекеттеги бийлик бири-бирин көзөмөлдөгөн, бири-бирин салмактаган, тең салмактуу бийлик болот деп парламенттик башкарууну киргизип берген. Экинчиси, мамлекеттеги бийлик бир гана борбордон байланышылбаш керек, башкарылбашы керек.
мамлекеттеги бийлик борбордон ажыратылышы керек. Мамлекеттеги бийлик децентрализация болуш керек. Бир сөз менен айтканда, күчтүү, өзүн өзү шайлаган жергиликтүү бийликти түзүшүбүз керек. Ал бийлик жергиликтүү эл тарабынан шайланышы керек. Германияда земля деп коет. Биздин бир сөз менен айтканда областтары. Мэрлери бардыгын эл шайлайт. Алар бийликти өзүнүн колуна алат. Алар акча маселесин, салык маселесин өздөрү чечет. Деп күчтүү жергиликтүү бийликти немецтердин 45-жыл ал убакта аябай ошол Америка Кошмо Штаттарына көз каранды болуп турган ушул конституциясына киргизүүнү талап кылышкан экен. Түздөн түз талап кылган. Мына ошондо ушул эки нерсени киргизишкен. Тилекке каршы бизде жергиликтүү бийлик толугу менен борбордук бийликке көз каранды болуп калды. Бүгүнкү күндө бардык мэрлер, бардык губернаторлор, акимдер, айыл өкмөттөр бир гана президенттик бийликтин көзүн карап отурат. Элестеткиле, бир гана жогорку жактын көзүн карап отурган жергиликтүү бийлик, губернаторлор, шаар мэрлери маселе чече алабы? Алар маселе чече албайт. Алардын бардыгы оозун ачып, асманды карап, Кудайын гана күтүп турат. Алардын Кудайы бүгүнкү күндө президент. Акча берсе чечет, акча бербесе эч нерсе чече албайт. Ошондуктан жергиликтүү бийлик бүгүнкү күндө жараксыз болуп калды. Губернаторлор дагы маселе чечпейт, мэрлер дагы маселе чечпейт, айыл өкмөттөр дагы маселе чечпейт. Мына жыйынтыгында келип президент өзү айта баштады. Жергиликтүү бийлик жараксыз болуп калды. Иштей албай атат. Иштей албайт. Абал мындан ары дагы начарлайт. Жергиликтүү бийликтеги бир дагы күчтүү мэр, бир дагы күчтүү айыл өкмөт башчысы, бир дагы губернатор пайда болбойт. Анткени алардын бардыгы көз каранды. Ошон үчүн бизге келечекте конституцияда ушул маселени өзгөртүүгө туура келет. Күчтүү мэрлерди, күчтүү губернаторлорду өз ара маселе чече алат деп каалай турган болсок, алардын бардыгы эл тарабынан шайлана турган кылышыбыз керек. Азыр иштеп аткан система бул жараксыз система. Бул боюнча мен саясатчы катарында мурда дагы бир топ айтып келгем, азыр дагы айтып келатам, кийин дагы айтам. Жергиликтүү бийлик өз алдынча болуш керек. Жергиликтүү бийликти эл шайлашы керек. Ошондо гана биз жакшы жергиликтүү бийлик, күчтүү мамлекет жарата алабыз. Үчүнчү маселе. Эдил Байсаловду президент жанагы түрмөдөгү УКМКдагы эки биздин жараныбыздын өлүмү боюнча комиссиянын башына койду. Мен ойлойм бул туура эмес. Мен бул боюнча көп айттым. Тилекке каршы эч ким уккан жок, бирок баары бир коомдук пикир деген маанилүү. Бул жерден ошону дагы айтышыбыз керек. Коомдук пикир канчалык биз көп айта берсек, мына жана мен айтып аткандай эле, элибиз, жарандарыбыз эркин болуш керек да. Ошончолук биз коомго ошол идеяларды сиңиребиз. Мен ошон үчүн айтып атам. Бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт. Кабыл алат, кабыл албайт. Бирок биз бул идеяларды айтышыбыз керек. Эгемендүү комиссия деген бул эч убакта бийликке көз каранды болбош керек. Азыр ал комиссия толугу менен бийликке көз каранды. Комиссиянын башына Эдил Байсаловдун турушу вице-премьер катарында. Бул көз каранды комиссия деп айтсак болот. Эдил Байсалов өкмөттүн мүчөсү, ал президенттин айтканынан чыкпайт, ал УКМКнын башчысы Ташиевдин айтканынан чыкпайт. Ошон үчүн бул комиссия алардын айтканын гана жазып, оформить этип, коомго алып чыгып көргүзө турган комиссия болот. Мен бул комиссияны эгемендүү деп айта албайм, күчтүү деп айта албайм. Бул комиссия толугу менен бийликке, УКМКга көз каранды комиссия болду. Ошон үчүн Эдил Байсалов барып келип эле айтты, өзүн өзү асып таштаптыр деп алдын ала чечим чыгарып койду. Бул азыр эле айта берсек болот, эгемендүүлүгүн жоготкон көз каранды комиссия болуп калды. Мына бул үчүнчү маселе. Төртүнчү маселе жабылып калды, ачып берип койчу. Төртүнчү маселе казино маселеси. Бардыгыбыз азыр актуалдуу болуп аткан казино маселесине дагы токтолушум керек сөзсүз түрдө.
Өнүккөн мамлекеттерде президент туура айтты. Өнүккөн мамлекеттердин баарында эле казино бар. Керек болсо ошол цивилизациялуу ислам динин туткан мамлекеттерде казино бар. Мен мисалы ошол Малайзияны айткым келет. Мен да ошол жерде элчи болуп иштедим. Ал жерде казино бар. Ал жерде казино иштейт. Президент бул боюнча айтып кетти, өзү да ошол бир топ эле мамлекеттерде бар деп туура эле айтып атат. Бирок биз ага тереңирээк да карашыбыз керек. Өнүккөн демократиялуу, укуктуу мамлекеттерде казинонун баары жогу көп деле маанилүү эмес. Алар бар болсо жакшы иштеп атат, жок болсо алар ал үчүн тим эле тыпырчылап күйүп аткан деле жок. Бирок ал мамлекеттерде маанилүү бир 2-3 нерсе бар. Биз ошону тагыраак айтышыбыз керек. Коомдук пикир деген маселе бар. Жана мен айтып кетпедимби? Бизде бийликтин булагы бул эл. Бийликтин булагы бул бир ууч бийликте турган, бийликти колдогон фейктер, же болбосо кошоматчылар эмес, же болбосо тетири жагыдагы эмес, бийликти жаман көргөндөр эмес. Коомдук пикир жалпы. Мен ушул коомдук пикир жөнүндө айткым келип атат. Бийлик коомдук пикирди изилдеши керек, иликтеши керек. Кандай коомдун катмары ушул казино маселесине каршы болуп атат? Мына ушул маанилүү. Эгерде бийлик коомдун көп катмары каршы болуп атат десе, анда бул маселе менен эсептешке, коом менен эсептешке бийликке туура келет. Менин байкашымча, мен изилдөө жүргүзгөн жокмун, бирок Facebook'тагы, социалдык түйүндөрдөгү, элдеги пикир боюнча көпчүлүк коомдук пикир бүгүн казино маселесине каршы туруп атат. Каршы болушту. Муну президент, урматтуу президент, сиз эске алышыңыз керек. Коомдук пикир жана мен айтып аткандай эле, эл бул бийликтин булагы болуп эсептелет. Сиз сизди шайлаган эл менен, шайлоочуларыңыз менен эсептешүүгө милдеттүүсүз. Бул маанилүү. Жок, мен эсептешпейм деп кол кое турган болсоңуз, анда ал сиздин ишиңиз албетте. Анда ал сиздин жеке чечимиңиз болот. Экинчи маселе. Мыйзам кандай болуп өттү парламентте? Бардыгыңар көрдүңөр, урматтуу, азыр мен ушу Facebook баракчамда көрүп аткан көрүүчүлөр. Кантип өттү? Мен ошол мурдагы депутат катарында парламентте ушул маселе боюнча бир топ сындап келген. Парламенттен бул казино боюнча закондун өтүшү күмөндүү болуп калды. Аны баарыңар көрдүңөр. Эмне үчүн күмөндүү? Биринчи кезекте күмөндүүлүк туудурган бул дагы бир жолу айланып келип айтам. УКМКнын башчысы Ташиевдин келип, депутаттарды коркутуп, басым жасап, бул мыйзамды өткөрткөнү бул күмөндүүлүгүнүн биринчи далили болуп эсептелет. Мен жана айтып кеттим. Англиянын разведкасы Ми-5тин, же болбосо ФСБнын башчысы Бортниковдун, же болбосо АКШда ЦРУнун башчысынын келип Конгресске бир мыйзамды коркутуп, депутаттарды коркутуп, үркүтүп, өткөрүп кеткенин силер элестете аласыңарбы? Мен андай нерсени таптакыр элестете албайм. Мына ошондой нерсе Кыргызстандын парламентинде ушул казино мыйзамын өткөргөндө болду. Мына ушул күмөндүүлүгүнүн бир далили болуп эсептелет. Экинчиси, депутаттар бири-бирине ишеним катын берип атат. Ишеним каты менен добуш берүү бул мыйзамсыз. Регламентте жазылып турат ал. Үчүнчүсү, Кыргызстанда жок депутаттар добуш берип атат. Бул дагы мыйзамсыз. Мына ушунун бардыгы ушул казино маселесинде мыйзамдын өтүшүнө күмөн жараткан нерселер болуп калды. Мына ушул эки маселени президент кол коюп атканда сөзсүз түрдө эске алышы керек. Мына коомчулук ушул эки маселеге сөзсүз түрдө кайрылып айтышы керек. Мен саясатты жакшы билген, укук маселесин парламентти жакшы билген, эл аралык практиканы жакшы билген адам катарында мына ушул эки нерсеге көңүлүңөрдү бурдум, урматтуу көрүүчүлөр. Президент, сиз дагы мына ушул эки нерсени эске
алууга милдеттүүсүз. Улуттук банктын сомдун курсу боюнча жасап аткан саясаты боюнча дагы токтолоюн деп чечтим. Анткени бардыгыңар көрүп атасыңар, азыр сом боюнча, эл аралык валюталар боюнча бир топ маселелер пайда болуп атат. Мындан ары дагы ушул актуалдуу маселе болуп туруп турат. Анткени Россияга киргизип аткан санкциялар бизге ар бир жума сайын бир жаңы окуяларды, жаңы факторлорду алып келет биздин экономикабызга. Бүгүн чоң жети Германияда жолугушуп, алар Россиянын алтынына эмбарго киргизишти, тыюу салышты. Россиянын алтыны менен мындан ары ушул дүйнөдөгү бардык көрүнүктүү институттар, мамлекеттер иштебейт. Россиянын алтынын сатып алууга көпчүлүк мамлекеттерге, көпчүлүк уюмдарга, көпчүлүк компанияларга ошол мамлекеттердин курамына кирген тыюу салынды. Бул Россия жылына 15-20 миллиард доллар жок кылат дегенди түшүндүрөт. Бул сөзсүз түрдө биздин экономикабызга, биздин сомубузга дагы таасир бере турган маанилүү бир көрсөткүчтөрдүн бири болуп эсептелет. Улуттук банк бир чоң, менин оюмча, туура эмес нерсени жасап атат. Эгерде баарыңар билген болсоңор, бир ай, 1,5 ай мурда, 2 ай мурда жаңылбасам, бир доллардын курсу сомго карата 100дөн ашып барып токтоду. Ошондой аябагандай паника болду дагы. Көптөгөн компаниялар, көптөгөн сатуучулар товарлардын, кызматтын баасын ошол убактагы доллардын, сомдун долларга болгон курсуна катары көтөрүп коюшту. Дагы аябагандай баалар ошол убакта кескин көтөрүлдү. Бирок андан кийин Улуттук банк, Россиянын Улуттук банкын ээрчип, сомдун курсун бекемдей баштады дагы, сом долларга карата бекемделип, доллардын курсу бүгүнкү күндө 80ге түштү. Бирок эми Улуттук банкка бере турган суроо, ошол убактагы көтөрүлгөн баа доллар 100гө чыгып турганда кайра ылдый түштүбү же түшкөн жокпу? Урматтуу көрүүчүлөр, силер кандай ойлойсуңар? Мен ойлойм, бардыгыбыз айтабыз, баа ылдый түшкөн жок да. Ошол күчтүү доллардын, күчтүү доллар сомдун түшкөн деңгээлиндеги убакка калып калды дагы, бирок бүгүнкү күндө Улуттук банк сомду аябагандай бекемдеп койду. Дагы экинчи жолу баалардын кымбатташына алып келип такап койду Улуттук банк. Мен ойлойм, бул Улуттук банктын бүгүнкү күндө туура эмес саясаты болуп эсептелет. Улуттук банк долларга сомдун курсун кое бериш керек болчу бир аз. Ошондо баа ылдый түшкөн болуп эсептелмек. Сом күндөн күнгө күчөгөн сайын баа дагы бир жолу кымбаттап калды да, ошол ойдон туруп калды. Мен ойлойм, буга Улуттук банк, экономисттер көңүл бөлүшкө туура келет. Бүгүнкү күндөгү реалдуу баанын деңгээли бир 90 сом доллар, 1 долларга болгон баанын деңгээлинде болчу. Бирок тилекке каршы Улуттук банк күч менен интервенция жасап, кайра базардан долларды сатып алып атып, долларды жасалма курсун түшүрүп туруп, сомду бекемдеп кармап атышат дагы, бааны бир топ көтөрүп, элди кыйнап коюп атышат. Бул жагына Улуттук банк көңүл бурушу керек. Дагы бир кызык окуя болду. Мурдагы президент Аскар Акаев, мен өзүм иштеген киши, тилекке каршы мен ал киши кетерине бир жарым жыл калганда оппозицияга өткөм. 2004-жылдан баштап келип, Алматыга келип, Казакстанда болуп, бир маанилүү нерсени айтып кетти. Биз бул нерсеге сөзсүз түрдө токтолушубуз керек. Бул дагы бир топ массалык маалымат каражаттарында талкуу жаратты. Ал айтты, мен ошол президент катарында Кыргызстанда эркин массалык маалымат каражаттарын жаратып коюп турум. Ошол убакта эркин массалык маалымат каражаттарын жаратпаганда мүмкүн революция болмок эмес деп. Тилекке каршы бардык президенттердин катасы ушул. Бийликте турганда көп нерселерге көңүл бөлбөйт, бийликте турганда көп нерселерди эске албайт, реалдуулукту жоготуп коет дагы, андан кийин кеткенден кийин өкүнүшөт. Мынакей менин азыркы ошол түрмөдө чогуу жатып чыккан саясатчы мурдагы президенттердин бири Атамбаев да ошону айтты. Мен ошол журналисттерге, жарандык коомго көңүл бөлбөп турум, ошолордун айтканын укпай коюп турум деген сөзү дагы ошол Аскар Акаевдин айткан сөзүнө кандайдыр бир деңгээлде кошумча болуп эсептелет.
Мен ойлойм, кыргыз президенттери, авторитардык президенттер тилекке каршы бардыгы ошондой. Ушуга көңүл бөлүшү керек. Биз мамлекетте эркин массалык маалымат каражаттарын жаратышыбыз керек. Мамлекетте эркин журналисттер көп болушу керек. Мамлекетте эркин жарандар көп болушу керек. Ошол жарандар бийликти сындап туруш керек. Мына мен ошону чакырып атам силерге. Бардыгыңар азыркы бийликтен коркпогула. Эч коркпогула. Бардыгыбызды коркута албайт. Баарыңарды коркута албайт. Баарыңарды камай албайт. Канчалык мамлекетте эркин жарандар боло турган болсо, мамлекетте массалык маалымат каражаттары күчтүү болсо, күчтүү журналисттерибиз боло турган болсо, мамлекет ошончолук жакшы мамлекет болот. Ишенип койгула. Мына ушул жол менен биз жакшы мамлекет боло алабыз. Мамлекетте күчтүү оппозиция боло турган болсо, оппозиция бийликти сындап тура турган болсо, мына ушул мамлекет жакшы мамлекет деп эсептелет. Дүйнөдөгү жакшы мамлекеттин бардыгы жакшы болгон ушул жолдор менен. Күчтүү журналисттер, күчтүү массалык маалымат каражаттары, күчтүү жарандар жана күчтүү оппозиция аркылуу. Аскар Акаевдин да каталарынын бири тетирисинче ушул күчтүү жарандарга, массалык маалымат каражаттарына, оппозицияга шарт түзгөн эмес, жараткан эмес. Атамбаев да өзү мойнуна алды мына ушудан ката кетиргенин. Бакиевдин да катасы ушул болгон. Урматтуу Садыр Жапаровдун азыркыда каталарынын бири ушул болуп эсептелет. Эркиндикти басып атышат. Эркиндикти куугунтуктап атат. Массалык маалымат каражаттарын, журналисттерди, жарандык коомду, оппозицияны куугунтуктап атат. Азырдагы президенттин катасы ушул. Акаевдин катасын, Атамбаевдин катасын Садыр мырза кетирбегенге аракет кылышы керек. Али да болсо кеч эмес. Мамлекетте оор процесстер жүрүп атат. Ал процесстерди эч ким токтото албайт. Жапаров токтото албайт. УКМКнын башчысы канчалык коркутпасын. Депутаттарды, бизди саясатчыларды, жарандык коомду, журналисттерди азыркы жүрүп аткан процесстерди токтото албайт. Алар оор процесстер. Буларга баш ийбейт. Ишенип койгула. Ошон үчүн Алида кеч эмес эркиндиктерди, адам укугун, мыкты журналисттердин өсүп чыгышына, жарандык коомдун өсүп чыгышына, оппозициянын пайда болушуна тоскоол болбогула. Баса калбагыла, камабагыла аларды. Биз жакшы мамлекет жаратабыз ушул жол аркылуу. Мына Акаевдин кетирген катасын мен азыр айтып коеюн дедим, мурдагы президенттин. Тилекке каршы ушул чоң каталарынын бири экенин Атамбаев мойнуна алды. Бирок тилекке каршы Аскар Акаев кабыл алган жок. Мен ойлойм анын көз карашы таптакыр туура эмес. Ушул маселе боюнча. Андан кийинки маселе мен дагы бир жолу ушул Атыр Абдрахматовага рахмат айткым келет. Атыр Абдрахматова жакшы акыйкатчы болуп келатат. Жаш, көрүнүктүү, билимдүү, көз карашы бар акыйкатчы болуп келатат. Мен ойлойм жарандык коом, массалык маалымат каражаттары, коомчулук, саясатчылар Атыр Абдрахматованы колдоп турушубуз керек. Бардык иши болбосо дагы жалпысынан кетип аткан багыты, айтып аткан сөздөрү туура. Албетте, адам болгондон биз баарыбыз ката кетиребиз. Саясатчы болгондон кийин, акыйкатчы болгондон алда ката кетириши мүмкүн. Бирок жалпы багыты, жалпы жасап аткан иши Атыр Абдрахматованын жакшы кетип атат. Туура маселелерди коюп атат. Туура багытты тандап алды. Ал бир 2-3 нерседен көрүндү. Мына ушул УКМКда өлгөн 2 жарандын маселесин көтөрүүдө активдүү маселени көтөрүп атат. Адам укугу боюнча, эркиндиктер боюнча президентке кирип маселе көтөрдү. Бул аябагандай маанилүү. 3-чү маселеси, буга чейин бир дагы омбудсмен, бир дагы акыйкатчы көтөрө алган эмес. Ушул түрмөдө мыйзамсыз отурган адамдар боюнча маселе көтөрүп атат. Бир мисал Фарид Ниязов боюнча маселе көтөрдү. Буга чейинки мамлекеттик кызматчылар акыйкатчы деле мамлекеттик кызматчы болуп кетет. Президенттен, укук коргоо органдарынан коркконунан Фарид Ниязовдун маселесин көтөрө алчу эмес. Фарид Ниязов өкмөттүн токтомуна жараша, мыйзамга жараша оорулуу деп эсептелет. Аны тез аранын ичинде түрмөдөн чыгарышы керек бийлик. Соттор, көз карама соттор, укук коргоо органдары сотторго басым кылып кармап отурат. Мыйзамсыз кармап отурушат. Мына ушул маселени Атыр Абдрахматованын көтөрүшү бул аябагандай маанилүү көрсөткүч болуп эсептелет. Мына ошон үчүн Атыр Абдрахматованы мен азыр так айталам, жакшы, дурус акыйкатчы болуп келет.
Атыр Абдрахматова, мен ушул жерден оппозициялык саясатчы катарында сизге ыраазычылыгымды, сизге бир жакшы иштеп атасыз, жакшы багытта кетип атасыз деп баамды бергим келет. Сизге рахмат чоң. Акыркы маселелердин бири ошол 7 тизмеге кирген Кумтөр маселеси. Кумтөр маселеси актуалдашып келатат. Биздин бийлик улам-улам мактанып атышат, биз Кумтөрдү алдык. Бул тарыхта болуп көрбөгөн окуя деп. Мен тилекке каршы андай тарыхый окуя деп айта албайм. Эгерде мамлекетибизде ушул Кумтөр турса, Кумтөр өзүбүздүкү болсо, Кумтөр өзүбүздүкү да, анткени жер байлыгы мамлекетке, элге тиешеби. Элдин байлыгы, элдин менчиги болуп эсептелет. Биздин мамлекетибизде отурган компания биздин резидентибиз болуп эсептелет. Аны өзүбүз тартып алдык, өзүбүз алдык деп мактана турган бул чоң деле иш эмес. Албетте маанилүү, бул көрүнүктүү окуялардын бири болду, бирок өтө деле биз мактанчу нерсе эмес. Эмне үчүн мактанчу нерсе эмес? Бул маселе биринчиден толугу менен чечилет. Бул маселе бир эле Кыргызстандын мыйзамдары менен эмес, бул эл аралык мыйзамдар менен чечиле турган маселе. Азырынча чечилген жок. Биз тартып алган бул бир маселе. Ал эми укуктук жактан эл аралык уюмдар, башка мамлекеттер таанып чечилген экинчи маселе. Бул юридикалык жагы. Эми мен Кумтөр маселесинин ички маселелерине токтолгум келет. Кумтөр маселеси байкап атасыңарбы? Ичинде башкаруу маселесинде бир топ маселелер жарала баштаган. Эгерде жакшылап бир тыңшап байкап көрсөңөр, УКМК акыркы айда айта баштады. Биз Кумтөрдү текшерип атабыз деп. Эмне үчүн текшерип атат Кумтөрдү? Алганыбызга бир эле жыл болбодубу? Эмне бир жылдын ичинде Кумтөрдө чоң маселелер пайда болуп калдыбы? Бул бардыгыбыз көңүл бура турган маселе. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Бул Кумтөр туура эмес багытка кетип атат дегенди түшүндүрөт. Коомчулук Кумтөр маселесин бир аз коңгуроо кагып башташыңар керек. Анткени Кумтөр маселеси биздин экономикабызга, биздин бюджетибизге, биздин мамлекетибизге эң маанилүү маселелердин бири болуп эсептелет. Менин байкашымча, Кумтөрдүн ичинде оор, жагымсыз процесстер башталды. Кумтөрдө башкаруу кыйынчылыгы туруп калды. Менеджмент маселеси оорлоп кетти. Мен ичиндегини билбейм. Бирок сырттан карап туруп эле так айталам. Кумтөрдө башкаруу маселесинде туура эмес нерселер башталды. Экинчи, Кумтөрдүн ичинде жердин жылып кеткенин баардыгыңар көрүп атасыңар. Бул сөзсүз түрдө өндүрүш маселесине таасирин берет. Өндүрүш аксайт. Өндүрүш азаят. Бул маселе Кумтөрдүн жетекчилиги мамлекет тарабынан Кумтөрдү кабыл алып атканда туура эмес нерселер жасалгандын далили болуп эсептелет. Бул кийинчерээк чыгат. Мени жаман көрөсүңөрбү, жакшы көрөсүңөрбү, мен алдын ала айтып коеюн деп атам. Кумтөр бизге жакынкы айларда чоң баш оору жаратат. Эске алып койгула коомчулук муну. Себеби Кумтөрдү биз өзүбүз алып башкарып атабыз дегенибиз мактаныш болгон менен бир караганда. Экинчи жагынан бул өзүбүз башкара албайбыз дегендин далили болуп эсептелет. Мен бул боюнча көп айтып келгем. Кумтөрдү биз өзүбүз толугу менен башкара албайбыз. Мен дагы бир жолу айтам. Эмне үчүн Эйр Астананын башкаруучусу Англиядан алып келинген? Эмне үчүн Аравиядагы күчтүү компаниялардын башкаруучулары Англиядан алып келинген? Бул аябагандай маанилүү мен айтып аткан нерсе. Анткени Англиядан башкаруучуларды алып келип, алар жаңы маданиятты киргизишет. Өндүрүштүн жаңы технологияларын киргизишет. Коррупцияга жол бербейт. Улуттук бир өзгөчөлүктөрдү, улуттук маданиятты ошол жерге киргизүүгө тилекке каршы Кыргызстанда коррупция бат кирип кетет. Регионализм менен трайбализм бат кирип кетет. Партиялар кирип кетишет башкарууга. Мына ушундай нерселер токтотуу үчүн көп дүйнөдөгү компаниялар башкаруучуларды чет мамлекеттен алып келишет. Мына ошол чет мамлекеттен келген компаниялар жетекчилери жакшы башкарып берет. Тилекке каршы дагы бир жолу эскертем. Дагы бир жолу эсиңерге алып койгула. Кумтөрдү биз башкара албай калабыз. Жакынкы айларда бул боюнча маселе көтөрөт. Баарыңардын эсиңерге салып коеюн. Кумтөргө коомдук көзөмөл
мамлекеттик көзөмөл, мен мамлекеттик көзөмөлгө ишенбейм, анткени мамлекет бизде жакшы көзөмөлчү боло алат деп айта албайм. Коомдук көзөмөл, журналисттердин көзөмөлүн күчөтүүбүз керек. Жарандык коомдун көзөмөлүн күчөтүшүбүз керек. Кумтөрдүн болуп аткан проблемаларын ачык алып чыгышка туура келет. УКМКнын жакында көрөсүңөр, текшерип атканы бул бекеринен эмес. Ал жерде кыйын маселе пайда болду. Ошон үчүн бардыгыңар Кумтөргө көңүл бөлүшкө аракет кылгыла. Мынакей мен ушундай бир топ маселелерге ушул жумада актуалдуу болгон жооп бергенге аракет кылдым. Азыр суроолоруңар болсо суроолорго жооп берем. Мага буга чейинки келген бир суроолор бар болгон, мен ошолорго жооп берип коеюн азыр. УКМКнын башчысы өзүнүн сөзүндө адамдардын өлүмүнө жөнүндөгү билгизген пикири туурабы УКМК башчысынын? Алар президент айтты, президент жөнүндө айтып атат, алар саясатчы көрүнүктүү деле эмес экен болчу. Саясатчы көрүнүктүү адам болсо өлтүрүп койду десе болот элеңер. Бирок алар белгисиз эле адамдар экен, аларды өлтүрүп койду деп айткан туура эмес. Ташиевдин айтканы мурун деле өлүп келген адамдар эми деле өлө берет деп атат. Ушуга оюңуз кандай дейт? Мен ойлойм, президент, биринчиден президент жөнүндө айтайын. Тилекке каршы мен жана айтып кеттим, азыркы көпчүлүк бийлик УКМКнын башчысында реалдуу бийлик. Ошентсе дагы президент өзүнүн көз карашын айтыптыр. Мен президентке мынтип айтар элем да, президент так айтыш керек. Кыргыз жараны мындан ары түрмөдөн өлбөйт. Мен мамлекеттин башчысы катарында, ал эми мамлекет, кыргыз мамлекети катарында түрмөгө камап аткан жарандарынын бардыгына кепилдик берген жана берет. Бир дагы жаран өлбөйт деп айтыш керек болчу. Анткени дүйнөнүн баарында ушундай. Мамлекет түрмөгө камагандан кийин өзүнө милдеттеме алат. Мен камап атам, мамлекет камап атат, биз бардык коопсуздукту кепилдик беребиз деп тилекке каршы президент айтып айтпаптыр. Президент тетиришинче айтыш керек болчу. Мен ушул мамлекеттин башында турган адам катарында мамлекет кетирген күнөөнү мойнума алам. Биз мындай катаны мындан ары кетирбешке аракет кылабыз деп айтыш керек болчу. Президенттин бул боюнча айткан сөзү туура эмес. Белгисиз эле адамдар экен, белгилүү болгондо УКМК өлтүрүп койду деп айтсаңар болот эле. Белгисиз адамдарды УКМК өлтүрүп койду деп айткан туура эмес дегени бул чоң ката болуп эсептелет мамлекет башчы үчүн. Дагы бир нерсени айтып кеттиктир, $3,5 миллион коррупцияга шектелип кармалган адам экен деп. Ал дагы туура эмес. $3,5 миллион коррупцияга күнөөлөнгөнүн эч ким далилдей элек. Мен УКМКга ишенбейм. Дагы айтам. УКМК көп убакта фальсификацияланган кылмыш иштерин козгойт. УКМК жасалма кылмыш иштерин козгойт. Мынакей ошол айткандан кийин эле Айыл банктын кызматчылары президентке, комиссияга кат жолдошуп айтышты. Ал туура эмес иш, туура эмес маалыматтар. $3,5 миллион ошол Бакыт мырза аралашкан деген туура эмес деп айтышты. Аларды УКМК коркутуп атканын, басым жасап атканын айтышты. Ошондуктан мен айтам, кандай гана адам болбосун, күнөөсү далилденген эмес. Күнөөсү далилденсе дагы түрмөдө өлтүрүүгө мамлекеттин укугу жок. Мамлекет кепилдик бериши керек. Ал эми түрмөдө өлгөн адамды алдын ала кылмышкер экен деп күнөөлөш бул мамлекет жактан туура эмес болуп эсептелет. Анын күнөөсүн эч ким далилденген эмес. Өзгөчө УКМК тарабынан коюп аткан күнөөнү мен ишенбейм. Мен ишенбейм, дагы бир жолу айтам. УКМК коюп аткан күнөөлөрдүн көпчүлүгүнө мен ишенбейм. Алардын көпчүлүгү жасалма, атайлап ачылган иштер болуп эсептелет. Бул бир эле менин сөзүм эмес. Эл аралык уюмдардын отчетунда мен ушул боюнча дагы көп окуп чыктым. Көпчүлүгү жазып атышат. Кыргызстанда УКМК, укук коргоо органдары жасалма кылмыштарды ачып атат. Фальсификацияланган кылмыш иштерин ачып атышат. Далилдери туура эмес, далилдери жок иштерди ачып атышат деп эл аралык уюмдар жазып атат. Мына ушулар айтып аткан нерсени президент көңүлгө алышы керек. Президент укук коргоо органдарынын бардыгынын башында турат. Азыркы УКМКнын укук коргоо органдарынын жасап аткан, ачып аткан кылмыш иштеринин көпчүлүгү күмөндүү. Көпчүлүгү отурган адамдар күнөөсүз адамдар. Урматтуу Садыр мырза, түрмөдөн чыккандан кийинки бир сөзүңүздү мен сизге эстетип коеюн. Экөөбүз бир күндө түрмөдөн чыкканбыз. Сиз айткансыз, түрмөдө отургандардын 60-70% күнөөсүз деп. Же жалган айтамбы? Ушинтип айтпадыңыз беле?
же азыр өзгөрүп кетти ошолор? Өзгөргөн жок. Азыр андан дагы көбөйдү. Себеби бийликти Ташиев басып алды. Ташиев каалагандай адамдарды түрмөгө камап атат. Каалаган адамын чыгарып атат. Каалаган адамын соттоп, каалаган адамын актап атат. Мындай мамлекетте мыйзамдуулук, адилеттүүлүк чоң маселе жаратып калды. Дагы бир жолу эсиңизге салам, Садыр мырза, сиз өзүңүз айткансыз ошентип. Түрмөдөгү 60-70% адам күнөөсүз деп. Мен толугу менен кошулам. Азыр дагы түрмөдө ошондой. Керек болсо текшерип чыгалы. Же болбосо бул эртели кеч бардыгына белгилүү болот баары бир. Ошон үчүн түрмөдө өлгөн жарандарыбызга, алардын жакындарынан мамлекет кечирим сурашы керек. Дүйнөнүн баарында ушундай. Мамлекет башчы кечирим сурайт. УКМКнын башчысы кечирим сурайт. Андан кийин иликтөө жүргүзөт объективдүү. Тилекке каршы азыркы иликтөө дагы, мамлекет башында турган адамдардын айтып аткан сөздөрү дагы адилетсиз, мыйзамсыз жана гумандуу эмес. Бул туура эмес болуп эсептелет. Эми УКМКнын жетекчисинин айтканы боюнча, жалпысынан ушул эле сөздөр. УКМКнын жетекчиси жетекчи катарында күнөөлүү. Анткени ошол жетектеген УКМКнын ичинен адам өлүп атат. Мына ошон үчүн күнөөлүү болуп эсептелет. Мен жеке барып камчы бир ошол бирөөнү баса калды деп айта албайм. Бирок ошол камчы жетектеген УКМКда адам өлүп аткандан кийин камчынын кыйыр же түз түрдө, сөзсүз түрдө жетекчи катарында жоопкерчилиги бар. Ошону айтып атабыз биз саясатчылар. Кечирим сураштын ордуна буга чейин өлүп келген, мындан кийин өлө берет деген сөз бул УКМКнын жетекчисинин толугу менен бул реалдуулукту сезбегендиги. Мамлекеттин бийлигин башында кармап туруп, ошол жоопкерчиликти ала албагандыгы болуп эсептелет. Ал камчынын көпкөндүгү болуп эсептелет. Камчы көптү аябагандай. Чиренип эмне кыларын билбей калды. Мына ошонун жыйынтыгы болуп эсептелет. Дагы мен айтып кеттим, урматтуу жарандар, мунун бардыгы убактылуу. Канчалык бизди коркутпасын, канчалык бизди тебелебесин, тарыхта биз мындай нерселердин бардыгын башыбыздан өткөргөнбүз. Көпкөн жетекчилердин бардыгы эртели кеч ордуна келет. Мен дагы бир жолу айтам. Мамлекет башчылары, УКМКнын жетекчилери ошол өлгөн жарандардын жакындарынан ачык айкын массалык маалымат каражаттары аркылуу кечирим сурап, объективдүү иликтөө жүргүзүшү керек. Азыркы иликтөө алдын ала Эдил Байсаловдун айтуусу боюнча мындай болуп калтыр деп айтып атканга караганда, бул объективдүү иликтөө эмес. Аптыр Абдрахматова оппонент катарында алдын ала Эдил Байсаловдун чечим чыгарганы туура эмес деп айтканы бул туура болуп эсептелет. Мына ушул маселеге биз дагы бир жолу көңүл бурушубуз керек. Эми дагы бир суроо бар экен, ошол суроого жооп берип коеюн. УКМК жөнүндө көп суроолор болуп атат. УКМКнын төрагасы канчалык деңгээлде иш алып барып атат? Өзбекстан тапкан тоннелдерди өздөрүнө ыйгарып, музыканын коштоосунда остросюжетный боевиктерди тартканына кандай карайсыз дейт. Башка суроолорду дайындап койсоң. Менин УКМКга жана анын жетекчисине акыркы убактарда көз карашымды ачык айтып атам, ачык айтып келатам. Анын тарапташтары айтып аткандай, мен УКМКнын жетекчисинин ишин жакшы деп баалай албайм. Тетирисинче мен ошол сындаган саясатчылардын бири болуп эсептелем. Мен оппозициялык саясатчы катарында азыркы УКМКнын жетекчисинин жана азыркы УКМКнын жасап аткан ишин толугу менен жараксыз, мыйзамсыз жана адилетсиз деп эсептейм. Бир 2-3 менин көз карашымча көрүнүктүү маселелерге токтоло кетейин. Мындай так болуш үчүн. УКМКнын жетекчиси Ташиев кызматка келгенден бери мактанып атат, мен коррупция менен катуу күрөшүп атам деп. Мен айтат элем, коррупция менен эч кандай күрөш болгон жок. Тетирисинче Ташиев келгенден баштап коррупциянын деңгээли аябагандай өстү. Эл аралык авторитеттүү бүт бардык Кыргызстанга келаткан инвесторлор карай турган 2-3 уюм бар. Ошолордун отчету, ошолордун изилдөөсү боюнча Кыргызстанда 2 жылдан бери коррупция менен күрөш кескин начарлап кетти. Бул Ташиевдин жана УКМКнын айтып аткан коррупция менен күрөшүп атабыз деп сөздөрүн
таптакыр суу кечпегендигинин далили болуп эсептелет. Бул эл аралык изилдөө. Экинчи, мамлекетте биз криминал менен катуу күрөшөбүз. Криминалдардын башын жанчыйм деген, эгерде карасаңар, ошол видеолору бар. Социалдык түйүндөрдө тилекке каршы эч бир криминалдын башын жанчый алган жок. Криминалдардын баарын өздөрү камаган. Менин тиешем жок, алардын күнөөсү бар экенин мен билбейт экенм. Аларга азыр ушул суроо берип аткан айымдай эле баштарын жанчыйм деп видео менен, музыка менен тартып кармап келишкен. Бирок тилекке каршы жакында мынакей бирөөсүн соттоолугу менен актады. Бул дагы ошол УКМКнын жанагынын жетекчисинин айткан сөзү менен жыйынтыгынын таптакыр башка экенинин далили болуп эсептелет. Ошон үчүн мен оппозициялык саясатчы катарында так айталам, УКМКнын бүгүнкү болуп аткан, жасап аткан иши такыр жараксыз. Аны убакыт келет, бардыгыңар көрөсүңөр. Азыр камчыга бардыгы кошомат кылып, коркконунан жакындары, кээ бир журналисттер, кээ бир троллдору, фейктери макташы мүмкүн. Бирок камчы кызматтан кеткенден кийин, камчы сен кызматтан кетесиң бар эртелегеч. Анан кийин кандай быкыр-чыкырлар болгонун бардыңар өзүңөр ошол убакта көрөсүңөр. Мени жаман көрөбү, анын тарапташтары жакшы көрөбү, аны бир аз убакыт калды, бардыңар ишене турган болосуңар. Дагы бир маселе бар УКМКда. Келечекте көтөрүлө турган маселелери кустуруу маселеси. Кустуруу маселеси бул чоң күмөн жараткан маселе. Азыр мактанып атышат. Ал келечекте УКМКнын ичиндеги ошол кустуруу маселеси боюнча сыртка чыкканда маселелер. Анан ошондо бардыңар бул боюнча дагы айтасыңар. Муну дагы азыр алдын ала айтып коеюн. Жаман көрөсүңөрбү, жакшы көрөсүңөрбү? Бул маселе дагы УКМКнын жакшы эмес, тетирисинче мыйзамсыз, туура эмес иштеп атканынын далилдеринин, фактыларынын бири болуп эсептелет. Күтүп туралы дагы. Мени Атамбаев жөнүндө суроо коюптур. Эми Атамбаев бул жер мен бүгүн айттым. Бул маселе бүгүнкү темага тиешеси жок. Атамбаевди колдогонуңуз туура эмес болгон деп. Мен албетте бул маселе боюнча бир күн актуалдуу болгондо жооп берейин. Мен буга чейин жооп берип жүргөм бул боюнча деле. Бирок кийин жооп берем дагы керек болсо. Оппозиция болсоңуз эмнеге анда садырды кетире албай жатасыз? Импичментти көтөрбөйт белеңиз дейт. Мен депутат эмесмин. Мен көчөдөгү оппозициямын. Адатта оппозиция экиге бөлүнөт. Биринчиси парламенттеги оппозиция, экинчиси көчөдөгү оппозиция болот. Мен көчөдөгү оппозициямын. Менин сөздөн башка кээде бийликти, президентти, мүмкүн азыр мынакей УКМКнын башчысын системалуу түрдө байма-бай сындай баштадым. Муну дагы айтам. Сындагандан башка менде эч кандай инструмент жок, урматтуу көрүүчүлөр. Мен сөзүм менен гана айтам. Бирок өткөндө мага бир жаш жигит чоң замечание жасады. Эң чоң курал бул сөз деп. Туура, бул сөз айбаганда чоң курал болуп эсептелет. Менин сөзүм гана бар. Андан башка бизди азыр ошол коркутуп аткан УКМКнын башчысы камчынын алдындагы УКМКсындай, желдеттериндей, миллиондогон акчаларындай аңдуу, тыңшоо, куугунтуктоо, камоо мүмкүнчүлүгүм жок. Менде сөзүм гана бар. Ошон үчүн сөз менен гана айтабыз. Биз өзүбүздүн сөзүбүздү гана айтып атабыз. Сыныбызды айтып атабыз. Башка көз карашыбызды айтып атабыз. Мына ушул маанилүү деп эсептейм. Жана мен айтып кеттим, биздин мамлекетибизде канчалык башка көз караштагы адамдар боло турган болсо, бийликти сындаса, бийликке күчтүү оппозиция боло турган болсо, жарандык коом болобу, массалык маалымат каражаттары болобу, журналисттер болобу, адамдарыбыз болобу, бул биз үчүн жакшы, биз үчүн жакшы мамлекет түзүүгө шарт түзөт. Ал эми мен президентти кетирем деп айта албайм, ал менин ишим эмес, ал мыйзамдуу эмес, ал туура эмес болуп эсептелет. Бирок кайсы бир убакыт келгенде биз президентке талаптарды коюшубуз мүмкүн. Оппозиция катарында. Ал келечектин маселеси. Азыр президентти сындап атабыз, көз карашыбызды айтып атабыз. Мына ушул биздин оппозиция катарында мамлекетке, элге жасап аткан кызматыбыз болуп эсептелет. Мына ушул менин азыркы ишим болуп эсептелет. Жанагы бийликтин троллдору, силер түшүнүшүңөр керек.
Мамлекетте оппозиция жоқ болсо жаратышыбыз керек. Мамлекетте оппозиция алсыз болсо күчтүү кылышыбыз керек. Ал эми оппозиция бар болсо кичине алаканыбызга салып колдоп турушубуз керек. Оппозицияны бийликке кошулуп алып, УКМКга кошулуп алып, алар куугун туктагандай. Жарандардын куугун туктаганы, тебелегени, шыбаганы бул акылсыз жарандар. Алар түшүнбөгөндөр. Мамлекет кантип кураларын түшүнбөгөндөр. Мага окшогон оппозицияны, жаңы чыгып келаткан жаш оппозициялык саясатчыларды, журналисттер менен жарандык коомду колдоп турсаңар, мына ушул маанилүү. Канчалык мамлекеттик бийлик баланс болсо, азыр мамлекеттик бийликте баланс жок. Бардык бийликти УКМКнын башчысы басып алган. 75% бийлик ошонун колунда. Бийлик бутактарынын тең салмактуулугу жоголду. Мына ушундай учурда сын айткандар, мамлекеттик бийликти сындагандар, ошолор баланс жаратат. Ошолор мамлекеттик бийликти кичине мындай чыйрак кармап турат. Жакшы иштегенге түрткү болобуз. Ошон үчүн оппозицияны тебелебегиле, жок кылбагыла. Бийликке кошулуп алып, бийлик камаса кошо алып барып туруп, жер менен жексен кылбагыла. Бул аябагандай маанилүү силер үчүн дагы. Сомдун келечеги боюнча дейт, мен жана айтып кеттим, кандай болот сиздин оюңуз боюнча деп. Мен ушул экономика маселесинде акыркы убактарда көп окуганга аракет кылып атам. Россия Федерациясынын, Россиянын Украинага болгон согушу бизге бир топ тобокелчиликтерди жаратты. Экономикада жана сомубузга карата. Азыр Россияда дагы биздей эле сомду, алар рубльдин курсун мындай жасалма түрдө бекемдеп атышат. Жасалма түрдө кармап туруп атышат. Жанагы учетный ставка деп коет, ошону 15-17%ке көтөрүп атат. Биз дагы ошону көтөрдүк. Доллар Россияда кереги жок болуп калды, анткени Россияга импорт келбей калды. Россияга импорт 90-95%ке кыскарды. Бир сөз менен айтканда, доллар Россияда кереги жок болуп баратат. Ошон үчүн алар рубльдин курсун көтөрүп койду. Бизде дагы ошондой жасаганга азыр биздин улуттук банкыбыз аракет кылып атат. Бирок Россиянын дагы келечектеги жакынкы орто мөөнөттөгү экономикалык саясаты, экономикалык проблемалары жана рублинин келечеги аябагандай оор. Анткени жана мен айтып кеттим, эл аралык санкциялар аябагандай басым жасап атат. Биздин сом ошол Россиянын рублине байланышкан, мигранттарга байланышы жана экинчиден биздин улуттук банк менин көз карашымча туура эмес интервенция жасап, сомдун жасалма курсун аябагандай көтөргөнгө аракет кылып атат. Мына бул убактылуу гана болуп эсептелет. Жакынкы айларда сомго аябагандай басым күчөйт. Рубльга Кыргызстанда көп талап жок. Кыргызстанда долларга талап көп. Анткени Кыргызстан доллардын эсебинен жашайт. Кыргызстандын соода балансы, платежный баланс 3-1 болуп эсептелет. Керек болсо 4-1 болуп эсептелет. Биз 60-70% сырттан алып келип жашайбыз. Ошонун бардыгын долларга сатып келебиз. Биз рубльга сатып келбейбиз. Ошон үчүн бизге доллар барыбир керек. Доллар аябагандай талапка зарыл. Сом келечекте барыбир басымга дуушар болот. Ошон үчүн элди жанагынтип жасалма сомдун курсун көтөрүү менен улуттук банк азыр бир топ кыйнап коюп атат. Бааларды көтөрүп таштап атат. Кымбаттатып таштап атат өзү. Жана сомдун курсу келечекте стабилдүү кармап туруу кыйын болот. Барыбир сомдун реалдуу курсу бар. Азыркы күндөгү реалдуу курс менин көз карашымча жана мен айтып кеттим силерге. Бир 90 сомдун тегерегинде 1 доллар. Мына ушунун деңгээлине улуттук банк кое бериш керек болчу. Бирок муну кой бербей коюшту. Ушуну улуттук банк эске алышы керек. Ал эми келечекте сомдун курсу долларга барыбир түшөт. Улуттук банк көзөмөлдөгөнгө аракет кылат. Бирок жана мен айтып кеткендей эле рубльге караганда бизге доллар керек. Көбүрөөк импорт бизге сырттан келет. Ошон үчүн сом дайыма ушул 80 сомдун тегерегинде кармалып турат деп мен айта албас элем. Ал барыбир өзгөрөт. Мен реалдуу көз караш боюнча айтышым бир сомдун долларга болгон курсу бүгүнкү күндө 90 сомдун тегерегинде болсо туура болмок деп эсептейм. Дагы бир маселе болуп атат. Эмне үчүн бөлтүрүк жөнүндө сөз болуп атат. Мен ушул күнтөр боюнча негизги темалардын бири жөнүндө деп айтпадым. Ошон үчүн бул темага мен айтышым керек. Бөлтүрүк мырзаны мен сыртынан дагы өзүм дагы жеке тааныйм.
Бөлтүрүк мырза инженер болуп эсептелет. Бөлтүрүк мырза менеджер эмес. Бөлтүрүк мырза чоң мындай Кумтөргө окшогон проектилерди мурда башкарган эмес. Бөлтүрүк мырза инженер болуп иштеп жүргөн адам. Инженер менен башкаруучунун бир топ айырмасы бар. Ошон үчүн жана мен айтып атам, Кумтөрдө бир топ проблемалар башталып атат. Алар азыр сырттагы көрүүчүлөргө жашыруун, жабык болуп атат, бирок мындай аңдап, жакшылап окуп, массалык маалымат каражаттарын жана УКМК текшерип атабыз деген маалыматты жакшылап карай турган болсоңор, Кумтөрдүн ичинде чоң бир жарылуу келатканын байкайсыңар деп атканым ошол. Бөлтүрүк мырзанын проблемасы ал инженер, ал башкаруучу эмес. Инженер менен башкаруучуда асма менен жердей айырма бар. Эл аралык күчтүү компанияны, мен ойлойм, Кумтөрдө бул эл аралык деңгээлдеги күчтүү компания болчу. Инженерге туруп эле келип башкарып калуу бул өтө оор болуп эсептелет. Ошон үчүн Бөлтүрүк мырза, мен ойлойм, билип билбестен туруп көп каталарды кетирип алды. Ал каталардын жыйынтыгын жакынкы убактарда өзүңөр бардыгын байкайсыңар. Бир эле менин байкоо, мына мен кандай баалайсыз деп суроо берип атпайсыңарбы? Бөлтүрүк мырза башкаруучу эмес. Башкаруучу болуп көп мындай күчтүү компанияларда иштеген эмес. Ал инженер гана. Мына менин берген баам ушул. Анын катасы мына ушул жерде болуп калды. Ошонун жыйынтыгында жакында кандай жарылуулар чыгат, кандай маалымат чыгат, бардыгыңар байкап тургула көрөсүңөр. Мен кээде Кумтөр боюнча өзүмдүн көз карашымды жазып коюп атам. Ошол бир эле саясатты эмес, экономиканы дагы билген киши катарында Кумтөрдүн ичинде кадр саясаты туура эмес кетип атат. Кумтөрдөн жакшы кадрлар кетип калышты Бөлтүрүк келгенден бери. Кумтөрдүн ичинде сатып алуу маселелеринде көп күмөн жаратуулар пайда болуп калды. Кумтөрдүн ичинде геологиялык маселелер пайда болуп атат. Жер жылып кетти. Технологиялык маселелер бар. Кумтөргө сырттан жаңы технологияларды алып келүү маселеси туруп атат. Жана Кумтөрдүн техникаларына запчасть алып келүү маселелери туруп атат. Мына ушул маселелердин бардыгы менеджерлерге тиешелүү. Ушул жерден бир топ каталарды менин оюмча кетирип алды деп эсептейм. Акыркы убактагы офис маселесин дагы көрүп атасыңар. Мен ойлойм, бул да каталардын бири. Компанияны жаңы өткөрүп алганда жакшы, тим эле бир шикарный офис эмес, компанияны биринчи кезекте бир 2-3 жыл жолго коюш керек болчу. Коркпой тургандай бир системага коюшубуз керек болчу. Тилекке каршы системага койбостон биз жакшы офистерди, жакшы машиналарды, Кумтөргөдөн түшкөн акчаларды башка проектлерге жумшай башташты. Мына ката ушул жерден кетип калды. Мына ушул ката жакынкы күндөрдө Кумтөрдүн ичиндеги азыркы күндө жабык турган маалыматтарды сыртка алып чыкканда бардыгыңар көрөсүңөр. Эмне үчүн Адахан Мадумаров менен оппозиция бирикпейсиңер? Эмне үчүн Атамбаев менен оппозиция бирикпей атасыңар дейт. Мен ойлойм, Атамбаев бүгүнкү күндө биз каалайбызбы, каалабайбызбы, Кыргызстандагы күчтүү саясатчылардын бирине кайрадан айланды. Ал саясаттан кеткен, бирок Сооронбай Жээнбековдун азыркы бийликтин кетирген каталарынын негизинде Атамбаевди кайрадан күчтүү саясатчылардын алып келип катарына киргизип беришти. Бул, мен ойлойм, бийликтин эмгеги. Мындай бир кавычканын ичинде айтканда. Атамбаев бийликке эртели кеч бул боюнча чоң рахмат айтат. Атамбаевди канчалык куугунтуктаган сайын, канчалык анын жакындарын куугунтуктаган сайын, Атамбаев кайрадан кыргыз саясатына күчтүү саясатчы катарында кайрылып келди деп мен саясатчы катарында айта алам. Атамбаевдин ролу баары бир кыргыз саясатында азыр маанилүү болуп калды. Ал эми Мадумаров менен эмне үчүн алар бирикпей атат дегенде мен аны билбейм. Кандайдыр бир деңгээлде Атамбаев менен Мадумаровдун көз карашы окшош. Экөөнүн мамлекетти башкаруу моделдери, көрүнгөсү окшошураак болуп эсептелет. Мен ойлойм, алар бири-бири менен сүйлөшүп, тыгыз байланышканга мындай мүмкүнчүлүктөр бар идеологиялык жактан. Ал эми жеке биз бириккен демократиялык кыймыл, биз Адахан Мадумаров менен, бүтүн Кыргызстан менен идеологиялык жактан биз жакын эмеспиз. Биз парламенттик демократияны курабыз деп, колдойбуз деген топпуз, демократиялык уюмбуз. Ал эми Адахан Мадумаров акыркы убактарда дагы айтып атат, Садыр мырза дагы айтып кетти бул боюнча.
ал күчтүү президенттик бийликти колдогон саясатчы. Бүтүн Кыргызстан партиясы күчтүү президенттик башкаруу моделин колдошот. Мынакей биз 6 жолу ушул күчтүү президенттик бийликтен азап тартып атсак дагы, Адахан мырза саясий идеологиясы катарында ушул күчтүү президенттик бийликти колдоп келатат. Дагы экинчи алардын биз менен тыгыз бириге албай турган идеологиясынын бири, алар аябаганда Орусияга жакын болушубуз керек. Биз Россия менен төөлүк болушубуз керек деген идеологияны карманышат. Бизден алардан айырмаланып, демократиялык оппозициялык топтун кыймылдын өзгөчөлүгү, биз Россиядан бир аз алысыраак болушубуз керек. Биз Россия менен өтө жакын болбошубуз керек деген саясатчыларбыз. Канчалык биз мамлекетте демократиялык башкарууну, эркин мамлекет кура турган болсок, Россиядан бир аз алыстай турган болсок, биздин көз карашыбызча бул жакшы болуп эсептелет. Мына ушул багытта идеологиялык жактан биз Адахан мырза менен өтө жакын боло албайбыз. Биз идеологиялык оппоненттер болуп эсептелебиз. Бирок биз азыркы бийликке оппозиция катарында кандайдыр бир чогуу алып бара ала турган көз караштарыбыз, иштерибиз бар. Мисалы, Адахан мырза дагы айтып атат, мамлекеттеги башкаруу туура эмес кетип атат деп. Биз дагы айтып атабыз. Адахан мырза бүтүн Кыргызстан айтып атат, соттор туура эмес иш кылып атат. Укук коргоо органдары туура эмес иш кылып атат. Биз дагы бул боюнча айтып атабыз. Бул дагы туура эмес деп. Мына ушул кээ бир маселелер боюнча биз көчөдөгү оппозиция, жанагы парламенттеги азыр бүтүн Кыргызстан Адахан мырза баш болгон күчтүү оппозициялык партияга айланып келатышат. Болушту, кээ бир маселелерде алар менен чогуу иштесек болот. Мына кээ бир гана маселелерде. Бирок биз бүтүн Кыргызстан менен Адахан мырза менен идеологиялык тарапташ эмеспиз. Биз алар менен идеологиялык орто мөөнөттө, стратегиялык мөөнөттө биз алар менен оппоненттербиз деп айта алам. Дагы башка суроолор барбы? Мени колдоп аткан кээ бир саясатчылар, азыркы көрүүчүлөр, колдоочулар, мен силерге рахмат айтам. Ал эми колдобой жамандап аткан жарандарга силерге дагы рахмат айтам. Силер дагы көз карашыңарды айтып тургула. Бирок колуңардан келсе, баягы Равшан акмак, Равшан шпион, Равшан батышка кызмат кылат деген гана сөздөн эмес, бир идея менен мен айтып аткан сөздөрдү сындагыла, колуңардан келишинче. Ошондо биз жакшы бир дискуссия жаратабыз. Жакшы бир конструктивдүү талаш тартыш жаратабыз. Анан жөн эле баягы акмак бул келесоо десеңер, анда ал жараксыз болуп калат. Биз бир идеяны сындаганды аракет кылышыбыз керек да. Ошон үчүн колуңардан келсе, мен айтып аткан идеяларды, көз карашты сындай бергиле, жамандай бергиле. Бирок мени 20 жылдан бери эле бардык бийлик айтып келатат, бул акмак, бул шпион деп видеолорду таратышат. Мен артыман аңдып да келатышат, бирок тилекке каршы далилдүү эч нерсе таба алган жок. Фальсификацияланган кылмыш иштен башка мага мынакей азыр дагы күнү түн артыман аңдып жүрүшөт. УКМК менен Ички иштер министрлигинин тыңшоочу аңдоочулары. Эгерде мен мыйзамсыз же жаман бир нерсе тапсам, алар мага мурда эле алып чыкмак. Ошондуктан мени батыштын шпиону же болбосо гей, же болбосо акмак деп бергенден көрө, андан көрө келгиле бир идеянын негизинде талкуулайлы, талашып тартышалы. Ташриф кустурган акчалар боюнча отчет бербей атат. Канча акча түштү бюджетке кустурган боюнча сиздин оюңуз кандай дейт? Мен ойлойм, бул жана мен айтып кеттим, эң маанилүү маселелердин бири. Азыр ал мамлекетти жеке башкарып аткан адам катарында камчы бул боюнча отчет берген жок. Ачык айкындыктуу камсыз кылган жок. Мен ушул жерден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул УКМКнын жетекчиси Ташрифке кайрылам. Жарандык коом, саясатчылар, оппозиция биз талап кылып келатабыз. Мен дагы азыр мынакей ушул массалык маалымат каражаттары аркылуу суранам, талап кылам, урматтуу камчы мырза, жооп бериңиз. Кустургандан түшкөн акчаны каяка жумшадыңар? Эмнеге жумшадыңар? Силер ачык айкын элге айтышыңар керек. Бул эгерде мамлекет ачык айкын болсо, элине отчет бере турган бийлик боло турган болсо, анда бул жашыра турган маалымат эмес. Бул ачык маалымат болушу керек. Канча акча түшкөнүн биз билбейбиз. 10 миллиард дедиңер, 15 миллиард дедиңер, эми ар кандай маалыматтар жүрүп атат. Негизгиси мен ойлобойм силер ошол акчанын бардыгын бир жака алып кеттиңер деп. Бирок эмнеге жумшадыңар? Кантип жумшадыңар? Бул ачык маалымат болушу керек. Жооп бергиле, коомго айтышыңар керек. Мен оппозиция катарында, Бириккен демократиялык кыймылдын лидерлеринин бири катарында мен суранам, талап кылам. Камчы мырза, отчет бергиле. Жана биз баары бир азыркы
кечпи баары бир маселелер турат, биз баары бир талап кылабыз. Эртеги кечпи бул билинет, силер бул маселе боюнча айтышка туура келет. Мен дагы азыр мына коюп аткан суроону колдойм. Ачык айкындыкты камсыз кылгыла. Мен ойлойм, бизге берип аткан убакыт, мен айткан убакыт азайып келатат, бирок эми көрүүчүлөр баары бир көп эле көрүүчүлөр көрүп атасыңар, ошентсе дагы бир аз кошуп, бир суроого жооп берейин, андан кийин колуман келишинче токтотконго аракет кылам. Ташиев Жарым Пашанын таасири Жапаровдун саясатына туура эмес нукка бурдубу дейт. Мен жана айтып кеттим, азыркы мамлекетти башкарууда ошол камчынын ролу аябагандай жогору болду. Дагы бир жолу дагы эле кайталайм, ошол эки нерсени дайыл катарында дагы бир жолу кайсалап айтып кетем. Азыркы реалдуу бийлик өзү дагы камчы ар жерлерде айтып калып атат, 75% бийлик менин колумда деп. Эми ал реалдуу чынында эле. Мисалы президент кайсы бир тапшырманы бериш үчүн ал министрликке кайрылат, бирөөлөргө тапшырма берет. Ал эми УКМКнын башчысында реалдуу бийлик бар. Бүт бардык көзөмөлгө алып алды деп атпаймбы? Кумтөргө чейин текшерип атат, дипломдорго чейин текшерип атат. Мына ушул реалдуу инструменттер менен бийликтин бардыгы ушул УКМКнын жетекчисине өтүп кетти. Мына ошонун таасири, мен ойлойм, таасири терс болду. Терс болдубу же оң болдубу деген суроо болуп атат да. Мен ойлойм, терс болду. Анткени жана айтып кеттим. Эки маанилүү Кыргызстанда билип билбей Ташиев процессти кой берип алды. Бул процесстер эртели кеч өзүнө келип тие турган ок болуп эсептелет. Терс таасир болуп эсептелет. Биринчиси, камчы билип билбей бардык мамлекеттик институттарды жокко чыгарып таштады. Керек болсо президенттик бийликти жокко чыгарып атат азыр. Анткени жана мен айтып кеттим, 75% бийлик УКМКнын колуна өтүп кетти дагы, бардык мамлекеттик институттарды жок кылып таштады. Мен бийлик менмин. Мен Ташиев башкарам мамлекетти деген билип билбестен туруп көз карашты, маданиятты таңуулап таштады. Бул аябагандай жаман терс көрүнүш болуп эсептелет. Экинчиси жана айтып кеттим, өзүнүн кичинекей субкультурасын, кичинекей чөйрөнүн терс маданиятын, жаман маданиятты кыргыз маданияты кылып, мамлекетти башкарууда Кыргызстанда негизги маданият кылганга иштеп атат. Аны дагы мен атай кылып атат деп айта албайм. Билип билбестен жаман субкультуранын маданиятын бүт кыргыз маданиятына айландыргысы келип атат. Жанагы парламентке барып алып колуңду сындырам, тилиңди жулам, башыңарды жанчыйм, камайм, ыйманды силерге ким коюптур? Көчөдө процент менен акча берип аткандар силер бизге азыр башкача добуш бересиңерби деген маданият, мына ушул жаман маданият болуп эсептелет. Бул коркунучтуу маданият болуп эсептелет. Бул кыргыз маданият эмес. Бул кичинекей субкультуранын баарын күч менен чечем, баарын коркутам деген маданият болуп эсептелет. Мына ушул маданияттан биз токтотконго, баш тартканга, арылганга аракет кылышыбыз керек. Мына ушул маданият азыр кыргыз маданиятына тилекке каршы айланып келатат. Мен ушуну менен бүгүнкү түз эфиримди токтотом. Урматтуу көрүүчүлөр, мен 20 жылдан бери оппозицияда келаткан саясатчымын. Бардык президенттер менен күрөштүм. Бардык президенттер мени куугунтуктаганга аракет кылышты. Бирок бир дагы президент сыймыктануу менен айта алам, мени саясаттан жок кыла алган жок, сындыра алган жок. Азыркы бийлик дагы жок кыла албайт. Азыркы бийлик дагы сындыра албайт. Мына мен ушул жерден түздөн түз айта алам. Куугунтуктайбы, коркутабы, камайбы? Мен азыркы бийликтен коркпойм. Силерди дагы ошого чакырам. Коркпогула. Башыңарды көтөргүлө. Канчалык жарандарыбыз, жарандык коом, саясатчылар, массалык маалымат каражаттары бийликтен коркпосо, мамлекет ошончолук жакшы мамлекет болот. Эркин мамлекет болот. Мен саясатчы катарында эркин мамлекет кургум келет. Кыргызстанда адамдын укуктарынын сакталышын каалайм. УКМК, Ички иштер министрлиги, алардын көз каранды соттору баса калып, бардык жарандарды, журналисттерди, күчтүү адамдарды, саясатчыларды соттой беришин каалабайм. Биз маданияттуу, мыйзам үстөмдүгү орногон укуктук мамлекет курушубуз керек. Сөзүмдүн акырында дагы бир жолу айтам. Жанагы Карфаген должен быть разрушен деген сөз. Биз эркин мамлекет курабыз. Биз
күчтүү жарандар менен күчтүү мамлекет курабыз. Дагы бир жолу айтам. Авторитардык бийликтин негизги энергиясы машина бензин менен жүрсө, самолет керосин менен жүрсө, авторитардык бийлик жарандарынын коркуу сезими менен жашайт. Коркуу сезиминен энергия алат. Ошол аркылуу гана күчтүү болот. Канчалык биз коркпосок, авторитардык бийлик адамгерчиликтүү бийлик болот. Эффективдүү бийлик болот. Жакшы бийлик боло баштайт. Биздин коркпогонубуз, бийликке сын айтканыбыз, бийликке каяш айтканыбыз, бийликке талап койгонубуз бул бийлик үчүн жакшы болуп эсептелет. Биз жакшы мамлекет курабыз. Авторитардык бийликти өзүңөрдүн коркуу сезимиңер менен күчтөндүрбөгүлө. Аларга энергия бербегиле. Дагы бир жолу айтам. Карфаген должен быть разрушен. Биз эркин мамлекет куралы. Күчтүү жарандарды жараталы. Барыңарды мен дагы бир жолу чакырам. Башыңарды өйдө кетирип, коркпогон, УКМКдан коркпогон, ички иштер министрлигинен коркпогон, бийликтен коркпогон жаран болгула. Мен алдыңарда туруп берем. Мен силер менен кошо катарыңарда турам. Коркпойм, мен коркпойм. Мен жаныма тургула, мен жаныма кошулгула. Колуңардан келишинче жоктогондо колдоп тургула. Биз бийликке сын айтабыз, бийликке талап коебуз, бийликтен суранабыз. Ошону менен мамлекетте жакшы бийлик жаратабыз. Жакшы мамлекет жаратабыз. Мени колдогондорго терең ыраазычылыгымды билдирем. Бөлүшкөндөргө терең ыраазычылыгымды билдирем. Демократиялык, эркин мамлекеттерди курганга, эркин саясатчыларды колдогонуңар үчүн мен ыраазычылык билдирем. Эмки жумада көрүшкөнгө чейин аман эсен болгула. Эркиндикти колдогула, адам укугун колдогула. Мына ушул биздин келечегибиз. Аман эсен тургула. Рахмат силердин бардыгыңарга.